Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде Союз кезинен бери бизге аябагандай белгилүү болуп калган жана универсалдуу салаттардын бири корейче союз салаты болмокчу. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 1,5 килограммдай союз. Союзду арчып, тазалап алгандан кийин сүргүчтүн ичке эмес, бир аз жоонураак көзүнөн узун бойдон өткөрүп алабыз. Эми союзге жарым аш кашыктай туз себилеп, туз бир аз эригенче жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин жумшарганча эзгилеп союздерди мыжыгып, бир аз жумшартып алгандан кийин бетин жаап 1 сааттай тыныктырып коебуз. Бир сааттын ичинде союздун ширеси бөлүнүп чыгат. Бул таттуу ширенин бизге кереги жок. Ошондуктан союздерди сыгып, ширесинен ажыратып, башка идишке салып алабыз. Татымалдардан болсо жарым чай кашыктай кара мурч кошобуз. Салатыбызга өң берүүчү кызыл таттуу калемперден 1 чай кашык, 2 чай кашык кориандр жана 1 аш кашык кумшекер кошулат. Ошондой эле 70% уксуздан 4 чай кашык кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Жана ошондой эле сарымсак кошулат. 2-3 тишче сарымсакты майдалап алабыз. Ал эми бир чоң пиязды 4кө бөлүп, ичке туурап, бир аз өсүмдүк майына кызарта кууруп алыш керек. Пияздар жумшарып, кызарта кууруп алгандан кийин ысык кезинде үстүнө жарым чай кашыктай кызыл ачуу калемперди салып, аралаштырып, ысык май менен чогуу сарымсактын үстүнө куябыз дагы. Бардыгын жакшылап эзгилеп, колубуз менен аралаштырып салсак, тегиз аралашып, аябагандай жакшы болот. Жана бул салатты алдын ала жасаган жакшы. Мисалы кечинде жасап коюп, түнү менен муздаткычка салып койсоңуз, аябай даамына келип, ошондо салатыбыз даяр болот. Жок дегенде 5-6 сааттай муздаткычта туруу керек. Мындай универсалдуу салат албетте кышында аябагандай актуалдуу болот. Көптөгөн экинчи тамактар менен берсек абдан сонун болот. Эт, күрүч, балык, тоок деген сыяктуу. Ошондуктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.